Ассалому алейкум, Садык мырза. Мына кечинде Конституциянын ошол жаңы оңдоо түзөтүүлөр жаңы долбоору боюнча талкуу чыгып кетти. Мына бир далай депутаттар кол койгон экен. Сиз бул түзөтүүлөрдү карадыңызбы? Оюңуз кандай? Албетте карап чыктым. Бул бизге сунушталып аткан негизги мыйзам болгондуктан менин оюмча ар бир гражданин карап чыкты деп ойлойм. Мага ушундай таасир калтырды бул негизги мыйзамыбыздын долбоору. Менин оюмча ошол депутаттар өзлөрү билбей эмнеге кол коюлаганын өзлөрү билбей калдыбы деген ой калтырды да. Анан мен ишендим. Анткени көптөгөн депутаттарга сураныш түшүп аткан, Конституциянын долбоорун бербей эле кол кой деп сураныш түшүп аткан деген сөзгө мына эми так ишендим. Анткени бул Конституцияны карап чыкканда, бул Конституция бизди Кыргызстанды бир кайта 20 жыл, 30 жылга артка алып барып кое турган Конституция болот. Анткени бул Конституцияда көптөгөн механизмдер, бул Конституция президенттин диктатурасы, бул Конституцияда бири-бирине туура келбеген структурада, бири-бирине жолтоо боло турган структуралар жазылыптыр. Мисалы, элдик курултай жөнүндө жүрөт. Эгерде жогорку кеңешти ушул Конституцияда жазылгандай эле эл шайлап жогорку кеңешке келсе, анын үстүнөн эмне үчүн бир орган караш керек? Эмне үчүн ал бир органга жооп бериш керек? Элдик курултай кандай система, кандай принцип менен жыйналат? Эгерде ага жогорку кеңеш отчет бере турган болсо, эгер отчету жакпай калса эмне болот? Кандай чечимдер болот? 5 жылга шайлаган жогорку кеңеш парламентти дагы кандай орган үстүнөн көзөмөл кыла алат? Бул деген мыйзам чыгаруу, бийлигин дагы үстүнөн көзөмөл кылуу, тоталитаризмдин, диктатуранын дагы бир механизми болуп калат сөзсүз түрдө. Бул деген таптакыр бардыгын президент өзүнө башкаруусунун алдына алат деген сөз. Бул деген толук президенттик диктатура, бул деген бир адамдын бардык бийлик үстүндө үстөмдүгү деген сөз. Сот боюнча таптакыр эчтеке жок. Сот ушул эле бойдон керек болсо ушудан жаман таризде иштейт. Демек биздин Кыргызстанда таптакыр акыйкат болбойт деген сөз. Демек биздин Кыргызстанда президент соттагы болот. Биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигин да үстөмдүгүн алат. Бардык тарапта президент өйдө болот. Бул Туркменистандын Конституциядан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем. Ушул Кыргызстан алдыга жашасын, ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечендеген эмгектердин баарын жокко чыгаруу. Бул 90 баланын өлүмүн, аянтта каза болгон 90 баланын өлүмүн түздөн түз жок кылуу алардын. Алар өмүрүн Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын демократиясы үчүн, Кыргызстанда диктатура болбосун, тоталитаризм болбосун деп канын төгүшкөн. Биз абдан кейиштүүсү ошонун баарын жокко чыгарсак, анда мен таң калам, биз каяка барабыз Кыргызстан. Мындай сунушка азыр атуулдук коом, саясатчылар, ошол парламентаризмди, демократияны колдогон адамдар каршы чыгышы ыктымалбы? Каршы чыгат сөзсүз. Каршы чыгат. Каршы чыкканда дагы менин оюмча ошол Конституциянын өзүнө кол койгон депутаттар дагы каршы чыгып өзүнүн оюн айтышы мүмкүн. Ушул толук мүмкүн. Ушул Конституцияга кол койгон 80 бул депутаттар өзлөрүнүн чимкирик экенин далилдеди. Ошого кол койгон депутаттар. Мен ушинтип айтмакмын. Башка эмне деп айтса болот бул жерде. Бул жерде эгер ошол жерге кол коюп атканда сен депутатсың, карап турасың, тоталитаризмдин, диктатуранын бардык системасын, эң мыкты үлгүлөрүн алып келип коюшуптур да ошонун Конституциянын ичине. Бул бардык бийликти мен басып жатам деген сөз. Айрым депутаттар бул боюнча эртең бир билдирүүлөр таратабыз, билбей калдым деген сыяктуу бир мындай кайрылууларды мындай жазышып атат да буларга. Мен билбейм анысын. Эгер антип чыкса, мен аларды кош колдоп кубаттайт элем. Аларды өзлөрүнүн граждандык милдетин кайта айтып, болгонун болгондой айтып чыкса, анда алар бир элдик жасаган болмок. Бирок бул Конституцияга жалаң эле мен эмес, бүгүн көрөсүздөр, прогрессивдүү ойлонгон элдин баары каршы чыгат. Эл мына эм ойгонот. Мына эмнеге баратканыбызды мына эл түшүнөт. Мен ушуну айтып жүргөм, мына эми ошол убакыт келе жатат.
бүгүн көрөсүздөр.